Бакирова менен Дүйшеевтин кызматтан кетүү арызы канаттандырылды. Мамлекеттик башкаруу академиясына Абдрахмановдун ысымы айгарылды. Өткөн жылы китепканаларда 1 миллион 57 миң окурман болду. Саламатсыздарбы? Эфирде күндүн маанилүү жана кызыктуу жаңылыктары менен тааныштырып айтмакчы программасы кызматта Айперишин Кулова. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова менен Конституциялык палатанын төрагасы Карыбек Дүйшеевдин өз эрки менен кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырды. Да ладно. Карыбек Дүйшекеев бул кызматка 2019 жылы июль айында дайындалган. Карыбек Дүйшекеев бул кызматка 2019 жылы июль айында дайындалган. Такое мы не знаем, что это такое. Нургүл Бакирова кызматтан өз эрки менен кетүү тууралуу кечээ 31 январда президентке арыз жолдогон. Ал кызматка былтыр апрелде шайланган жана ага чейин төрайымдын орун басары болуп иштеп келген. Бакирова коомчулуктун калың катмарына 2 жыл мурдагы октябрь окуяларынан кийин тааныла баштаган. Ал 2020 жылдын 6 октябрында абактан талапкерлери бошотуп чыккан Садыр Жапаровдун адамды барымтага алуу беренеси боюнча мурдагы сот чечимдерин жокко чыгарып, ишти сотко чейинки өндүрүшкө башкы прокуратурага жөнөткөн. Жогорку сотко төрайым болуп шайланганын ушул чечими менен байланыштыргандар болгон. Бирок аны Бакирова четке кагып келген. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик башкаруу академиясына Жусуп Абдрахмановдун ысымын ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык башкаруу академиясы мындан ары президентке караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы деп аталат. Замечательно, поразительно, гениально. Жарлык Кыргыздын көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмери Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгына арналган мааракелик иш-чаралардын алкагында жана анын кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүгө жана ошондой эле калыптандырууга кошкон тарыхый зор салымын эске алуу менен иштелип чыккан. Айтмакчы, президенттин алдындагы башкаруу академиясы 1997 жылы түзүлгөн. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Жусуп Абдрахмановго быйыл Кыргыз Республикасынын баатыры жана ошондой эле Ак Шумкар ордени берилген. 2021 жылы өлкө аймагындагы китепканалардын колдонуучуларды тейлөө көрсөткүчү 1 миллион 57 миң адамдан турду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жамангулов билдирди. Анын айтымында ал сан Кыргызстандын калкынын дээрлик 16%-ын түздү. Башкача айтканда, ар бир 7-чи жаран коомдук китепканаларга окурман катары кирди. Китепканаларды өнүктүрүү борборлору айыл жергесинде мектеп жашына чейинки балдарды окутуп, жайкы лагерлерди уюштурууда. Мындан сырткары 2022 жылы электрондуу китепкананы иштетебиз. Окурмандар китептерди уюлдук телефону жана ноутбугу аркылуу окуй ала турган деңгээлге жеткиргени турабыз. Бардык китепканалар бири-бири менен байланышта болот, деди Жамангулов. Министр 2021 жылы 5 миллион 700 миң сомго жаңы китептер басылып чыкканын, 10 миллион сомго жаңы китептер сатылып алынып, китепканаларга таратылганын маалымдады. Сколько? Айта кетсек, Кыргызстандагы китепканаларда жалпы 19 миллион китеп бар. Китепканага каттаган окурмандар көбөйө берсин. Ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайм. Саламатта калыңыздар.